Быйыл жаз алды менен Кадамжай районунун Көтөрмө айыл аймагында арча токойун массалык түрдө кыйган факты аныкталды. Баткен облусундагы жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу департаментинин кызматкерлери браконьерлер тарабынан мамлекетке болжол менен 2 миллион сом зыян келтирилгендигин билдиришкен. Жалпысынан 40 түпкө жакын арча кыйылган. Жаратылышка зыян келтиргендер ушул күнгө чейин табылбай, иш жабык бойдон турат. Арча дарагын жашырынып, уурданып кыйып кетсе, Баткен районунун аймагында өрүк дарагын атайын түп тамыры менен оодарып, массалык түрдө кыйууга өтүштү. Бул чыгарылышта кыйылган дарактардын жаратылышка зыяны жана жергиликтүү элге пайдасы тууралуу сөз кылабыз. Арча дарагы бир жылда 1,5 сантиметрден 2,5 сантиметрге чейин гана өсөт. Бул кыйылган арчалардын болжолдуу жашы 20 жылдан 35 жылга чейин деп эсептелүүдө. Арчаны кыйгандар анын кайсы бир курулушка керектүү бөлүгүн гана алып кетишкен. Калган бөлүгүн шахтарын ошол жерге таштаган. Көтөрмө айылынан анча алыс эмес токойдон арча дарагы кыйылгандыгын жергиликтүү тургундар кабарлашкан. Адистер окуя болгон жерге келгенде арчалардын жакынкы күндөрдө эле кесилгендигин аныкташкан. Мына өзүңүздөр да көрүп турасыздар, бул жакында эле кесилген бул. Өткөндө кар жаады, ошол кардан жаңы жылдан кийинки бир айда төгөрөгүндө. Жакын күндө эле кесилген. Мына шактар дагы ошол бойдон эле жатат да, шактар курган эмес. 24 жылдан бери ушул системада иштейм, лесхоздо, охота инспекцияда. Бирок биринчи жолу мындай кыянаттык менен кыйылган арчаны көргөн жок элем, биринчи жолу көрдүм. Кесилет эле шатыга, башкага 1-2 курду алып. А мындай массовый материал бап кылып кескени мен биринчи жолу көрүшүм. Баткен облусунун жалпы аянты 17 000 чарчы километр болсо, анын 27%-ын ийне жалбырактуу токойлор түзөт. Учурда токойду кыйган жарандар мыйзамга ылайык ири өлчөмдөгү айып пул төлөшөт. Ийне жалбырактуу дарак 3 жылдан жогору болсо, жашы диаметри 20 сантиметрден аз болсо 75 000 сом бир түбүнө. Эгерде 20 сантиметрден чоң болсо 100 000 сом доо салынат. Ошондой эле административдик кодекс негизинде айып салынат, незаконная рубка деп. Ошол 1,5 миллион, 2 миллион атырабында доо арыз айып салынат. Кадамжайдагы арча токойун кыйгандар ушул күнгө чейин кармала элек. Факты боюнча аймактагы күч кызматтары тарабынан да кылмыш иши козголбоду. Бирок бул ишти жаап салууну каалаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чыгууда. Аярдан биярдан чыгып, балдар шуну акырындап токтотуп турбайсыңарбы? Сразу эле телевидениеге бересиңер бөлөкө деп. Бул тууралуу эми бүткүл Кыргызстан билиш керек да. Бул эле эмес, көп жерлерде болушу мүмкүн мындай эмелерчи. Буга чейин Баткен облусунун аймагынан мыйзамсыз арча дарагын кыйгандыгы үчүн Өзбекстандын жараны 6 жылга эркинен ажыратылган. Адистердин айтымында арчаны мончо же саунанын курулуш иштерине пайдаланышат. Арчаны кыюу кээ бир жарандардын өз кызыкчылыгына жумшоосуна гана ыңгайлуулук жаратпаса, жалпы элге жаратылышка пайдасын тийгизбей, тескерисинче зыян алып келет. Учурда Баткен районунун аймагында өрүк бактарын массалык түрдө кыйып, ордун алмаштырууда. Жергиликтүү элдин киреше булагы болгон өрүктүн Мирсанжали сорту 25 жылга чейин гана жакшы түшүм берет. Андан ары түшүмдүүлүк азайып, сапаты начарлайт. Акыркы жылдардагы суга суунун тартыштыгы да өрүк дарагын жаңыртуунун себеби болууда. Совет мезгилинде Баткен районунун Дара айыл өкмөтү бакчылыкка багытталган биргелешкен чарба болгондуктан эң көп өрүк бактар тигилген. Учурда аймакта 1100 гектардан ашуун өрүк аянттары бар. Анын ичинде кайра бөлүштүрүү фондунда 260 гектар. Бул өрүк дарактарынын тигилгенине 35 жылдан ашты. Эми буларды кыйып, жер кыртышын жаңыртып, ордуна жаш көчөттөрдү отургузуу элге пайда алып келет дешет. Ошондуктан баягы эл өзү ошо үлүштөгү элдер чогулуп чечишти. Ушу быйылкы жылы 50 гектар жерге бар ак өрүк тигилген. Жанагы биз башка мамлекеттерге республикачы сатып жүрбөйбүз, ак жак. Ошол бакты ушу түшүмү баягы өрүк кичинерип кетип, жакшы албагандыктан быйыл бардыгын кайрадан баргын кесип туруп, жаңынан дагы кайрадан жакшы ушу көчөттөрдү тигели деп эл чечип, бүгүнкү күндө ошолорду кесип, астындагы түмүрлөрүнү алып даярдап атышат. Эртең март айы башталса, Кудай буйрса ошол жерге жаңынан көчөт тигилип туруп, жаңы кайрадан бак пайда болот да, өрүк багы. Дара айыл аймагында өрүк бактарын жаңылоо 2012 жылы башталган. Анда жергиликтүү элдин күчү менен 100 гектардан ашуун аянтка өрүктүн мол түшүм берүүчү жаш көчөттөрү отургузулган. Андагы тигилген өрүк көчөттөрү азыр мөмө берүүдө. Жергиликтүү эл бакты уюшкандыкта карап, убагында суугарып, мал жандыктардан этияттап айланасын тосуп чыгышкан. Уже түшүмдү 5 жылдан кийин биз алып атабыз да. Бу жерде самый элдин неси жакты, мен
өзүбүздүн элибизге абдан ыраазымын. Мына эгип атканыбызда биз кыргыз болгондон кийин малды жакшы көрөт экенбиз да. Көчөттөн болсун, мал дагы болсун деп. А бу жерде эл менен бардыгыбыз сүйлөштүк, ким берген малды айдай турган болсо, малды союп коебуз, же болбосо ошону казанга тапшырабыз деп. Эл көтөрдү да, ошон өздөрү малды эч ким айдабайт бу жерге. Элдин аң сезими ham өстү. Мына өрүктүн мына бүжүрлөрүн көрүп турасыздар, булар дагы эртеге түшүм алып бере турган болбосо, бу элдин биздин Баткен элинин ырыскысы бардыгы. Эл өзү аракет кылып аткандан кийин буга бардыгы көңүл туруп жардам бериш керек. Өрүк дарагын мыктылап караганда гана мол түшүм берет. Өрүктүн мол түшүм берүүчү жаңы сорттору Баткен районуна жайылса, аймактагы мөмө бербей калган бардык дарактар кыйылат дешет. Жаңы өрүк аянттары пайда болуп, андан түшкөн киреше жергиликтүү элдин жашоо шартын жакшыртат. Жаратылышта дарактардын кыйылышы зыян келтирсе, анын мөмө берүүчү түрү пайда алып келет. Учурдагы өрүк дарактарынын кыйылышы 3 жылдан кийинки жаңы түшүмдүн башталышы.